Саламатсыздарбы, урматтуу теле эфирде галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы медицина илимдеринин доктору, Россия Федерациясынын Пермь шаарындагы Суханов атындагы жүрөк кан тамыр хирургиясынын дарыгери Кадыралиев Бакытбек Кайыпбекович болмокчу. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Сиз эл оозуна алынган белгилүү дарыгер Кайыпбек Кадыралиевдин уулу катары таанымалсыз. Деги эле сиздердин үй бүлө жалаң дарыгерлерден турат экен. Анан ушул кесип тандоодо ата энеңиздин баягы таасири, кесиптик жолу таасир бердиби? Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сиз айта кеткендей, үй бүлөм атамдан баштап эки байкем баары врач. Атам өзү 40 жылдан ашык ушу Нарын регионунда кардиолог болуп иштейт. Эки байкем дагы, улуу байкем врач-кардиолог, анын ортончу байкем военный врач. Анын өзүм азыр сиз айта кеткендей Россия шаарында Пермде кардиохирургия боюнча кызматташып жатам. Аякта иштегениме толук 15 жыл болду. 11 жыл кардиохирургический центр бар имени Суханова деген. Жылына 5000 операция алабыз. Ошол аякта 11 жылдан бери иштеп атам. Андан сырткары өзүм жеримде, Ош жеринде, анан Бишкек жеринде эки клиника менен кызматташтырып, тиякта коллегалар менен келип, опыт жана тажрыйба алмашып иштешип атабыз. Андай иштешкенибизге уже 5 жыл болду. Деги эле эмгек жолуңузду каяктан баштадыңыз? Кыргызстанда иштедиңизби? Россияга Федерациясына кандайча кетип калдыңыз? 2008 жылы медицинская академия имени Исагановича Ахумаевди бүтүп, 2008 жылы ординатурага Бакулевский центр бар, Москвада чоң научный центр, ошол жака ординатурага тапшырдым. Ординатураны тапшырып, аяктан бүткөндөн кийин аспирантура тапшырып, кандидатский жактадык. Анан Россияда жакшы проект бар, национальный проект здоровья деген. Ошо проект здоровья менен 7 чоң центр салынды Россия Федерациясында. Ошо Россия бир центр Пермде салынып бүткөндөн кийин бизде научный центрден 8 специалист келдик. Кардиохирург, аритмолог, кардиолог болуп ошо центрди запускать этиш үчүн. Ошо келгенден бери ошол жакта иштеп атабыз. Ага чейин Нарындан төрөлүп, Чкалов мектебинде окугам. 10 класска чейин. 10 класстан кийин уже лицейге барып окудум. Медакадемияда. Медакадемия бүтүп, анан жанакы жолду продолжил. Россия Федерациясына кошом. Дарыгер катары айтсаңыздар, ушул Тоолуу Нарын областында мисалы жүрөк кан тамыр оорулары аябай көп болуп атпайбы? Өлкөдө, Борбор Азияда алдыңкы орунда турат деп ататтыр. Деги эле сиздерге Россияда кандай экен салыштырмалуу абал ушул жүрөк оорусуна байланыштуу? Абдан туура суроо. Кыргызстанда эмес, негизи дүйнө жүзүндө жүрөк оорусу биринчи орунда турат. Анын ичинде Кыргызстандагы ошо списокко кирет. Жүрөк кан тамыр оорусу азыр статистика боюнча 65% атат, бирок чындыгында мен 5 жылдан бери биздин бияктагы кесиптештер менен иштешкен үчүн мен уже бир 70% ашып атат деп ойлойм. Аны Кыргызстандын ичинде өзгөчө Нарын областы жана фактор риска деген бар. Жүрөк кан тамыр оорусуна ожирение, тамеки, майлуу тамак ичиш, ошонун ичине высокогорье деп Нарында ошо фактор риска кирип атат. Анан эми азыр баарыбыз ошо команда менен ойлонуп атабыз, ошо кандай жүрөк кан тамыр оорусун ылдыйлатыш керек. Анын ичинен ошо Нарын региону. Россия Федерациясындагы баягы медицинадагы абал кандай, биздин өлкөгө салыштырмалуу кандай артыкчылыктары бар, эмне өзгөчөлүктөрү бар? Эми чындыгында айырмасы чоң деп айтам. Биринчиден аякта жанакы жаңы центрлер салынып, плюс квота деген система бар. Квота системасы ошо 5000 операцияга мамлекет өзү төлөп берет. Бул бир. Экинчисинен оснащение. Каждый 4 жыл сайын бүт больницалар жаңы оборудованияларын оснащаться деп, техспецификация деп коет, ошону өтүп, бузулбаса да, бирок уже срогу келип калгандан кийин алмаштырылат. Бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе, бир жылда 2 же 1 жолу обязательно специалисттер зарубежный клиникаларга барып, өзүнүн знаниясын бийиктетирип кайра келишет. Ал жол боюнча биздин деле кыргыз мамлекети ошондой болуп атат. Чындыгында биздин деле коллегалар за граница чыгып келип атышат, жаңы оснащение оборудованияларды көрүп атабыз. Бирок мен айта кетелем, андан токтобош элекпиз дагы. Алдыда иш көп, аябай. Анын бир чоң нерсеси, может,
алдына айта кетермин, жанакы жүрөк кан тамыр оорусун токтотуш үчүн бир основной аппарат бар. Анын аты ангиография деп коет. Ошо ангиография аппараты азыр Нарынга, Көлгө, анан Таласка жетишпей атат. Анан ошону койгон маселеси менен чогуу Нарын администрациясы, Нарынская областной больницанын руководствосу чогуу ойлонуп, ошону коюп, жүрөк кан тамыр оорусун ылдыйлай айтканга дагы маселени чечели деп чогуу иштешип атабыз азыр. Ал эмне деген жабдуу, кандай өзгөчөлүктөрү бар? Ангиография деп коет. Азыр жүрөк кан тамыр оорусу боль сердца болгондо 15-20 мүнөттүн ичинде золотые часы деп коет. Скорый менен алып келип, лучевой артерия менен же бедренный артерия менен зонд менен кирип барып, жүрөктүн кан тамырына дары чачат да. Ошондо жүрөктү инфаркттан сактап калат. Ошо аппарат азыр как бы золотой стандарт деп, дүйнө жүзү эмес, биздин гана ой эмес. Дүйнө жүзүндө мировой стандартта ошо оору инвалид болуп калбасын, чоң инфаркт албасын деп ошо аппарат коюлуш керек. Ал аппараттын эмеси многофункциональный десек болот да. Жүрөктөн башка жана инсультта көп болуп атпайбы? Мээге кирип барып, мээдеки аневризма головного мозга, жанакы инсульт болгондо ошолорду дарыласа болот да. Ошо азыр аябай Нарында ошо оборудование острой необходимость болуп турат. 5 жыл болду. Ош менен кесиптешип атабыз. Чындыгында биз санасак 10 аппарат бар экен Юкта. Жалал-Абад, Ош, Баткен кошулуп. Бишкекте мен билишим боюнча 4-төө. Анан Нарын, Көл, Таласта жок. Анан азыр чындыгында Министерство здравоохраненияден дагы өкмөт жактан дагы жакшы жумуштар болуп аткан мен со стороны көрүп атам. Азыр билишим боюнча 2 аппарат дагы бөлүнүп атат именно мамлекеттен. Бирөө Баткенге, бирөө Балыкчыга. Анан өзүм ичимен, өзүм командамдан да сурана кетилем, эмки этап менен ушу Талас менен Нарынга коюлса, жүрөк кан тамыр оорусу дагы ылдыйлат деп. Мисалы бизде Кыргызстанда ошол жана жүрөк кан тамыр ооруларына операция кылууда атайын жабдууларды орнотуу же болбосо бир иштерди жүргүзүүдө, операция иштерин жүргүзүүдө бир эбегейсиз акчалар, суммалар талап кылынат да. Анан деги эле ошол боюнча айта кетсеңиз да, деги эле операциялардын, жүрөк кан тамыр оорусуна байланышкан операциялардын суммасы кандай болот негизи эле? Россия Федерациясында ошонун баардыгы тең акысыз жүргүзүлөбү? Бизде кандай, ошого кандай кылып жетсе болот? Бул да мен туура суроо бул абдан, потому что негизгиси өзү жүрөк кан тамыр оорусунун лечениясы кымбат турат да. Биринчиден жанакы расходный материал, анан стенттер кымбат турат, бирок ал жолунда тапса болот. Азыр ошол нерсе көбүрөөк частный клиника менен государственный больницаларда коюлуп атат. Россияда бизде бир операция 300 000 рубль турат. Эң кымбаты 2 миллион рубльга чейин. Жана жүрөк алмаштыруу, анан азыр стенд эмес гана зонд менен кирип барып клапан коюп, төштү ачпай калганда заманбап келди. Анан ошо биринчиси Кыргызстанда уже коюлду. Ошо клапан менен билгенден 1 миллион сомго чейин турат. Азыр жолу көп. Бир жолу бул частный клиникалар бизге жардам берип атат. Экинчи жолу мен ойлойм жакында государство өзү поддержка кылат. Или жана государственный частный партнерство деген вариантты да бир карап көрүш керек. 50% государство жардам берет, 50% частный. Потому что эл өзү пока төлөй албайт деп ойлойм. Потому что азыр баягы эми карапайым элге кыйыныраак болуп калат да. Ошонун жолундагы ойлоп тапсак болот. Анан бул жерден бир кошуп кетет элем. Жүрөк кан тамыр оорусу 3 этап лечениядан турат да, 4 этаптан. Биринчи этап бул жанакы здоровый образ жизни. Элге эмне деп кайрылат элем? Ошо стендке чейин, жүрөктү ачып операция кылганга чейин өзүңөрдү караш керексиңер. Жана фактор рисктерин баарын исключать этип, бизде жана здоровый образ жизнинди көп жакшы пропаганда кыла албай атабыз чындыгында. Эртең менен мына азыр жумушка бир коллегамды жеткизип келатсам, 6:30-7-де велосипед менен бир 30 киши турист өттү, жалаң иностранецтер. Чындыгында ошолордон биз пример алып, биз дагы велосипед теп, жүгүрүп, майлуу тамакты азайтып, тамекини аз чегип или чекпешерек такыр, ичкиликти азайтып, анан өзүнө ошо жакшы тууралуу тамактанса, бул мо стендке чейин жеткизбеш керек. Экинчи, ал нерседен өтүп кетсе адам баласы,
таблетка, ошо таблетканы биздикилер туура эмес чытат да, жакшы болуп калганда эле таблетканы чытап коет. Если таблетка жардам бербесе, анан биз жана стентке киришебиз. Анан стент дагы не всегда жардам берет, потому что жүрөктө 3 кан тамыр бар, ошонун 3 кан тамырга тейин стентке койгонго болбойт. Ошондо мен өзүм открытый хирургмун, уже төштү ачып же жана мини доступ деп коет. Сол эмчектен ылдый кирип барып, анан аорта коронарный шунтирин жасайбыз. Ошо 4 этаптын баарын биз туура жолун Кыргыз мамлекетине туура именно мировой стандарт боюнча койгонго кесиптештерим менен азыр иштеп жатабыз. Жаш өзгөчөлүгү боюнча да айтып кетсеңиз да, канча жаштан кандай башталат, иш тажрыйбаңызда кызыктуу окуялар боюнчачы? Чоңдордун жүрөк оорусу бар, жана инфаркт, анан приобретенный порок. Анан кичинекей балдардыкы врожденный порок сердца. Врожденный порок сердцага кичине токтоло кетейин. Врожденный порок сердца жылына бизде билгеним боюнча Кыргызстанда 500-600 жазылат. Стандарт боюнча 7 миллион населенияга 7 000 операция жасалыш керек да. Элестетиңиз, биз канча аз жазып атабыз, канча балдар лечение албай каза болуп калып атышат, колунда бардакылар за граница чыгып кетип атат. Ошо врожденный порок сердцаны кандай алып токтотуш керек? Бул биринчи нерсеси выявляемость. Выявляемость эмне деп коет? Биринчиден молодой жондорго туура түшүндүрүп, баланы уже пландаштырарда бир сыра скрининг өтүш керек да. Если ошода бир риск болсо, ошо рискин гинекологдор тууралаа кылып, бала не только врожденный порок сердца, андай врожденный дефекттерин төрөлбөгөнгө, азыр, например, Германияда, Америкада, Россияда ошо менен иштешет да. Ошондуктан аларда азаят. Бул бир нерсе. Экинчи нерсе, даже бала если биздиндиктер төрөп калса врожденный порок сердца менен, ага өзүнчө чоң маселе керек. Азыр врожденный порок сердцаларды дагы операция кылбай эле зонд менен кирип барып жаап калышты. Например, жүрөгүндө кичинекей балада тешик бар болсо, допустим, дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки болсо, ошолордун мурун төшүн аччубуз. Азыр если показаниясы болсо, кирип барып оклюдер деп коет, бабочка. Ошо менен кирип коюп эле жаап коет. Бул кичинекей балага өтө жакшы да, реабилитациясы да эртерээк болот. Анан чоңдордун оорусу боюнча инфаркт менен приобретенный порок сердца. Азыр мага көп консультация келет, жаш кыздар суукта переохлаждение болуп, жана ревматический порок до сих пор бар да Кыргызстанда. А Россия Федерациясы менен Германияда, допустим, мен штатта да көрүп келдим, аякта практически жок. Бул жанагы первичный профилактика, бицилиндерди саят, анан экинчиси эли менен иштеп, түшүндүргөн үчүн жаш кыздар, жаш балдар уже переохлаждение болбой иммунитетин көтөргөн үчүн ошо порок жок да. Анан инфаркт боюнча, мурун инфаркты деген биз ойлочубуз 40 жаштан кийин болот болуш керек деп. Мен практикамда Оштон баланы операция кылдык команда менен. 33 жаштагы баланы операция кылдым, 4 баласы бар экен. Анкы генетически да предрасположенность бар, аты жагынан же тайталар жагынан. А Россияда эң жаш жазаганым 27 жаштагы бала. Ошондуктан азыр ошо бүт жанакы айта кеткен фактор рисканы ойлоп, если генетикасы предрасположенность болсо, врачтан башка өзүбүздагы биз өзүбүзгө жардам бериш керекпиз да. Биз баягы запущенный стадияда гана жардам берип, баягы жизнь продлеваем. Ага чейин жанакы айткан нерсенин баарын соблюдать керек. Бир адамдын жүрөгүндө сезимталдык нерсе дагы бар болуш керек, анткени ушул жаман жакшы коомдо чөйрөдө болуп жаткан окуялар, мамилелер ошол жүрөккө да өзүнүн таасирин берет да. Сезимталдуулук боюнча айтып кетсеңиз да, жүрөк кандай сезгич? Көп нерсени биз ойлойбуз мээден деп, бирок мээден башка дагы өзү бир мээге контролдөө болгон бул жүрөк органы да. Негизги жүрөк менен баарын сезебиз. Башында айта кетсе сүйүүбүздүн, сарсына болгондо жүрөгүм ооруп атат дейбиз. Анан чындыгында эми мен баягы глубокий философ эмесмин, бирок бир нерсени көрдүм, ошо жүрөк канча кыйналса дагы бул мындай орган 1 мүнөттө бир 80 урат да, 80 ударчы. Анан ушу элестеткиз, средний возраст бир 70ке адам чыкса, 70 жашта канча жолу жүрөк токтобой урат. Анан даже жана инфаркттан инфаркт алып, порок болгон күнү дагы мен эми сизди сурооңузду түшүндүм, бирок как кардиохирург айта кетейин, жүрөктү ачканда таң калам да, уже насколько өзүнүн эмеси күчү бар, что ошо өзүнө өзү жардам берип, кишини дагы алып жүргөнүнөчү, пока биз кирип
эметкенче ошо жана гипертрофия деп коет, давлениясы 200 менен жүрө бергенде жүрөк кандай условияга, допустим, нормага даярдалган 120 давленияга, а киши давлениясын контролировать этпей 200 кылып жүрө берет, ошо 200 давленияга жүрөк уруп булчуну көбөйүп кете берет. Анан порог болгондо дагы жанакы фибрилляция предсердий, митральный, артальный порог болгондо дагы ошо ичиндеги дисхронияга дагы жүрөк чыдайт да. Анан ошо биз азыр жүрөккө кирип чыгып операция кылгандан кийин дагы жаңы клапандарды салып же жаңы шунттарды тиккенден кийин дагы 20 жылга чейин иштеп берет да. Өтө удивительный орган. Анан билбейм, мен эми көп нерсени эле ошо ойлойм, жанакы стресс болгондо дагы ошо аз стресс болуш керекпиз да, ошонун баары көп эмеге эмес, мээге эмес, жүрөккө таасир берет да. Ошондуктан эми бул дагы көп нерсени биле элекпиз жүрөк боюнчачы, дагы 10 же 20-30 жылдан кийин көп нерселер ачылат деп ойлойм. Алдыдагы максаттарыңыз боюнча айтып кетсеңиз да, мен билгенден ошо Теңир Тоо аймагында да жанагындай жүрөк кан тамыр оорулары боюнча атайын кезеге келсе операция болсун деген дагы бир аракеттерди айтып жүрөсүз да. Ошол кадамдарды баштап атасыз. Деги эле алдыдагы максаттарыңыз боюнча айта кетиңизчи. Конечно, өзүм жериме келем. Ошо келгенге чейин азыр сиз айткандай көп максаттар бар. Азыр негизгиси эле Кыргызстанда жакшы жылыштарды көрүп атам. Анын бири Нарын аэропорту ачылып атат, бул факт. Бүт ошо региондордо аэропорт ачылса, уже внутренний миграция болуп, ошо тажрыйбасы чоңураак кесиптештерибиз бири бирибизине учуп, экстренный операцияларга учуп келип бири бирибизге жардам беребиз. Ошо аэропорт боюнча мен Нарында көрүп алып аябай сүйүндүм. Экинчи нерсе, азыркы Нарын областынын руководствосу, Нарын областной больницанын руководствосу здравоохраненияга өтө чоң маани бөлүп атыптыр. Буквально 2-3 көрмөрдөн жолугуп чыктык. Анан ошо жанакы ангиография, кардиохирургияны ачалы деп максат койдук, чогуу. Анын ичинде сиз өзү билгиңиз кеткендей 2019 жылы көп врачтар менен келгенбиз, немец профессорлор менен, Россия профессор. Алар да бизге жардам беребиз деп турат. Анан максатыбыз эми Нарынга эмес, өзүбүздүн ошо билип көрүп аткан нерсенин баарын Кыргызстанда болсун деп. Мен чындыгында айта кеткенде кыргызстандык кесиптештериме дагы көрүп атам. Ушундай условияда ошо заманбап нерсе болуп аткан баарын киргизип атышат. Анын ичинде биз дагы чогуу жардам берип атабыз. Анан жакында мен ойлойм, ошо ближайший бир 5 жылдын ичинде аябай чоң прорыв болот. Прорывтар бар биздечи, бирок жыл сайын, жарым жыл сайын дүйнө жүзүндө көп нерсе алмашып атат да. Любой областьта, сферада, юриспруденцияда, образованияда, IT технологияда, здравоохраненияда, анын ичинен ошонун баары туура болуп аткан үчүн астыга жүрүп атат. Ошонун баарын биз жетишип, бияка алып келип, киргизип, элге жардам берип, жана эртерээк сактап калган маселесин максат койдук. Буюрса ошо иш ашат деп ойлоп турам. Эми жеке жашооңузга өтсөңүз да, үйлөрүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Ошо үйлөнгөнүмө 1-2 жыл болду. Ага чейин баягы кесиптештерим айтып койчу, кардиохирургия эле үйлөнүп алган болуш керексиң деп. Анан үй бүлө жакты да унутпайбыз. Бул эми үй бүлө жактагы тыл деп коет эмес, поддержка берип атат. Анан өзүм негизги жеке оюм ошо баарыбыз үй бүлөбүздү да бекемдейли. Ошо үй бүлөдөн да көп стресс болот. Ошо адам баласы үй бүлөсүндө стресс албаса дагы жүрөк оорусу азаят. Бул дагы бир фактор деп мен өзүм ойлойм да. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып бартат. Сизге эркин микрофон, жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылууңуз. Чоң рахмат сиз чакырганыңызга. Бүгүн өтө толкундан турам. Именно ошо өзүмдүн малый родинамда ушундай интервью берип атканыма бул бири. Экинчиден ошо өзүм жердештериме, кыргызстандыктарга, өзү нарындык туугандарыма биринчиден жана айткан нерсемди кабыл туура алгыла, жанакы здоровый образ жизни деген. Экинчиден буюрса колубуздан келген баарын здравоохранение жардам беребиз, анын ишке ашырабыз деп ойлойм. Силердин поддержкаңар менен оорубаңыздар, өмүңөр узун болсун, жакшылыктарда эле жолугуп жүрөлү дагы. Анан буюрса бүт жакшы нерселердин баары ушо Нарын регионуна кирсин деп каалайм. Бизге келип айкырганыңызга чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чарылышына оттукташ болдуңуздар. Бүгүнкү көрсөтүүнүн мейманы медицина илимдеринин доктору, Россия Федерациясынын Пермь шаарындагы Суханов атындагы жүрөк кан тамыр клиникасынын дарыгери Кадралиев Бакытбек Кайыпбекович болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү, сак саламатта калыңыздар.